үйүбүздө Кур'ан дайыма жаңырып турсун. Үйдө Кур'анды эркектер дагы, аялдар дагы, балдар дагы, кыздар дагы окусун. Кайсыл үйдө Кур'ан окулса, Аллаху акбар, алар асмандагыларга ушундай жаркылдап турат экен, кандай жердегилерге ай, жылдыздар жаркылдагандайчы, кудду ушундай жаркылдап турат. Ошон үчүн үйүбүздү биз нурлаганды кааласак, телевизор менен эмес, үйүбүздү биз ошо дивандар менен эмес, үйүбүздү коздой турган болсок, Кур'ан менен коздойлу, Кур'ан менен нурлайлы. Ошонун берекесинен үйдө шайтандар, жиндер, сыйкырлар, жамандардын бардыгы чыгып кетет. Алла субханаху ва тааланын сүйкүмдүү периштелери, нурдан жаралган периштелери үйгө келет. Анан үйдө береке болот. Үйдө алхамдулилля аз болсо дагы тынч болот. Аз болсо дагы түтүмдүү болот. Аз болсо дагы алхамдулилля Алла субханаху ва таала бар нерсени берет. Туугандар, ишенип койгула. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir gün açığa bir gün tok, бирок андай бактылуу үй биле жок. Ошон үчүн келиңиздер, биз сөзсүз үйүбүздө иншалла Кур'ан окуп, Айша энебиз айтып атат, силер пайгамбардын жашоосун сурап атасыңар, мен силерге жооп берип атам. Кур'ан эле пайгамбарыбыздын жашоосу Кур'ан болчу. 24 саат Кур'ан болчу. Ошон үчүн биз канчалык ошого окшосок, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга канчалык жашоосундагы үйгө кирген дуадан баштап, үйдөн чыккандан кийин дуага чейин да, дуага чейин бекер убакыттарды өткөрбөйлү, ушуну аракет кылайлы. Эми үйдө дагы бир өтө маанилүү, бүгүнкү күндө кайнене менен келиндин ортосунда, ата эне менен бала чаканын ортосунда, бала чака менен ата эненин ортосунда бардык ушул маселелер, карасаңыз, биз оюбуз, мээбиз, акылыбыз материалдык болуп калганда, акчага баглап калганбыз, бардыгын акчага таразалап калганбыз. Бардык ушуну сый урматты дагы ушуну бардыгын акча деп акчага баглап калганбыз. Өтө ката, өтө чоң адашуу, өтө чоң караңгылык деп айтат элем да мен мунучу. Ошондуктан биз мынаны жакшы ойлоңуз, бизге эң улуу зат пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келген, анын аманаты бизге жеткен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген жашоосу бардыгы сакталган. Ошол жерде карай турган болсок, Алла Таала Кур'анда, пайгамбарыбыз хадисте бир жерде дагы бай болсоңор бактылуу кылам деген жер жок экен да. Буюмуңар көп болсо, үйүңөр чоң болсо, үйүңөрдүн ичинде сервант дагы что там этот бар, шкаф, диван, пиван, төшөк менен толтурсаңар, жашооңор жакшы кылам деген жок экен да. Вообще жок экен. Үйүңөрдө буюм менен, нерсе менен, товары менен, продукты менен толтурсаңар, мен силердин жашооңорду жакшылык кылам, бактылуу кылам деген бир дагы уада, обещание жок экен да. Ошон үчүн биз алданбайлы. Мейли, буга биз четке каккан жерибиз жок. Мейли үйүңүздө төшөк толтура бериңиз, диванды эле алып келиңиз, продукттарды толтуруңуз, буга шарият каршы чыккан жок. Бирок сиздин ишенимиңизди буруп атат да, шариятчы. Сиздин ишенимиңизди, көз карашыңызды ага болбосун да. Сиздин ишенимиңиз, көз карашыңыз, сиздин баалуулугуңуз амалда болсун, амалда. Үйдөгү тазалыкта, үйдөгү зикирде, үйдөгү Кур'анда, үйдөгү таалимде, ыймандын сабагында, үйдөгү мүнөздө, үйдөгү сүннөттө, түнкү күндүзгү амалда, үйдө мынал болсун деп атат да. Каниет болсун деп атат, шүгүр болсун деп атат, сабыр болсун деп атат, үйдө амал болсун деп атат. Ошондо биздин үйүбүз нурланат, биздин үйүбүз алхамдулилля бейиштин бакчасы болот десек адашпайбыз да.